Саламатсыздарбы? Арыбасын ару кыргызым. Бу булуттуу көктүн астында, муңдуу чөптүн үстүндө не деген коомдор, не деген цивилизациялар келип, не деген дүйнөнүн түркүгүн кармаган улуттар болду. Андан бери канча кылым өттү. Тоо урап, сай болду. Сай бузулуп, саз болду дейт. Канча улуттар жоюлду, бирок кыргыздай улут болбоду. Кыргыздын өзүнүн жашоосундагы, өзүнүн дүйнө таанымындагы бир кездерде таштак жерге ат байлаган күндөр болду. Бир кезде дүңгүрөп өскөн доор болду. Канча улуттар бүгүнкү күндө өзүнүн мамлекети жок, өзүнүн мындайча айтканда герби жок, өзүнүн мекени жок жүрүшөт. Миллион деген сандары менен. Алакандай кыргыз 5 миллион, 6 миллион деп атабыз. Ушул доорлорго чейин эмнеси менен сакталып келди деген суроо ар убак ар бир кыргыздын көкөрөгүндө деп ойлойм. Эмнеси менен сакталып келди бул? Деги эле сакталып келип, анан бу кыргыздын өзүнүн аалам астында, жараткандын астында өзүнүн вазипасы барбы? Ал эмне деген вазипа? Ушундай көптөгөн суроолор ар бир кыргыздын көкөрөгүндө болсо керек деп ойлойбуз. Тегерегибизде курчап турган мамлекеттердин бардыгы саны жагынан дагы, өзүнүн жеринин көлөмү боюнча дагы, адамдын саны боюнча дагы бир топ эсе бизден жогору. Экономикалык жактары дагы. Ал эми кыргыз болсо, ушул кичинекей чөлкөмдө, кичинекей алакандай кыргыз бүгүнкү күндө сакталып келет. Мына бүгүн бизде мейманда Агартуу борбору жана Улуу Теңдик коомдук фондунун мүчөсү Каникей Сейтказыева эжекебиз бар. Ушул Каникей эжебиз менен бүгүн биз маекке атайын чакырганбыз. Ушул тууралуу жана коомдук фонддор тууралуу деги эле бүгүнкү кыргыздын учур маселеси эмнеде? Куш келипсиз анда? Куш келипсиз. Мына Агартуу борбору бүгүнкү күндө борборлор ушунчалык көп. Ар бири өзүнүн дүйнө таанымындагы ойлорун, алган аяндарын, алган байланыштарын, окуган, билгендеринин бардыгын элге жеткиребиз деп аракет кылып келатат. Бүгүнкү күндө элибиздин жан дүйнөсү суусап калгандай, жан дүйнөсү бир четинен жарды болуп калгандай. Мына Агартуу борборун качан ачылып, качан баштадыңар эле? Анан негизги максатыңар деп эмнени айта аласыз? Арбаңыздар, кыргыз элим, арбаңыздар. Бүгүн ушул учур маселесине чакырып, ушул суроону козгоп, элдин ичинде эмне болуп атканын тактап атканыңыздар, иш алып барып атканыңыздар үчүн сиздерге ыраазычылык билдирели. Биздин коомдун атынан, биздин элдин атынан. Анан бул биздин Агартуу борбору түзүлгөнүнө, бул Агартуу борбору түзүлгөнүнө негизинен баягы аз эле убакыт болду катталганына. Фонддун атын Улуу Теңдик деп койдук. Себеби дегенде бул агартуу көптөн бери эле эл ичинде айтылып келаткан түшүнүктүү эле сөз. Бул биздин элибиз көптөн бери, илгертен бери колдонуп, буга маани берип, сөздүн күчүн колдонуп ишке салып келген да. Аны баягы 70 жылда жер жаңы деп 70 жыл убакытта бир тарыхый мезгилибизде муну жоготуп бараткан экен, күчүн кетирип аткан экен. Биз Улуу Теңдик фонду деп атаганыбыз баягы агартуунун ишинин негизги
милдетин, негизги аткара турган ишин айкалыштырып койдук. 2017 жылы катталып, ошондон бери эл ичине кеңири иштерди алып барып атабыз. Фонддо апалар, абаларыбыз иштейт. Бул эл ичиндеги алып барып аткан иштерибиз. Эл ичинде жүрөбүз, эл ичинде аткарып атабыз. Агартуу деген бул эми жан дүйнөнү агартып тазалоо, анын кайсы иштерге алып келерин, кандай жыйынтык берерин жеткизгенге аракет кылып атабыз. Агартуу, жан дүйнөнү агартуу, бул агартуу кантип деген суроо пайда болуп атат да. Ар кимдин ар бир ордодо өзүнүн ыкмалары бар. Ар бир ордонун өзүнүн ыкмалары бар, ар бир коомдун өзүнүн ыкмалары бар, өзүнүн программасы бар, максаты, ошонун жол жоболору өзүнчө да, өзгөчө. Ар кимдики бири-бирине окшошпогон. Адамдар бири-бирине окшошпогондой эле, ар бир коом дагы бири-бирине жалпы жонунан окшошкону менен ар биринин өзүнүн ички дүйнөсү бар. Сиздердики ошол коомдордон эмне менен айырмаланат жана кандай кыймылдар менен иштеп атасыздар? Жакшы. Биз мына азыркы учурда эл суусап турат деп туура айттыңыз. Эл суусап ошол ар кайсы жерден биздин баягы алып жүрүүчүлөрүбүз, кыргыздын руханий байлыгы бар да, жан дүйнөсүнүн байлыгы бар, эчен кылымдан бери сактап келаткан байлыгы бар. Ошолордун алып жүрүүчүлөр топтолуп, ордолорду көп ачып, борборлорду түзүп, элибиз жакшы бир кыймылга келип турган учуру биздин ошол борборлордон айырмабыз, биз ушундай деп түшүнөбүз. Алып жүрүү менен ишке ашыруунун айкалышын келтирип атабыз. Алып жүрүп, сактап келди. Ошон үчүн биз баардык ушул кыргыз элинин руханий байлыгын, каада салтын, үрп адатын сактап алып келаткан адамдарга терең ыраазычылык билгизебиз. Биздин коом ошол алып келаткан байлыкты ишке ашырууну колго алды. Ишке ашыруунун жолдору бар экен. Ошону кантип ишке ашырабыз дегенде, бул эң биринчи мыйзам тең салмак экен. Эгерде биз жан дүйнөбүздө, ички сырткы дүйнөбүздө тең салмагыбызды таап, ошол тең салмагыбызды оош кыйыш кылбай, таразаны бузбай кармасак, улам-улам алдыга жыла берет экенбиз. Ата сыртынан, эне ичинен алып барган экен. Экөө тең салмакты өз орду менен кармап келгенде, жашоодо ирээттүүлүк пайда болот экен. Ата ордунда, эне ордунда, аял эркек ордунда болсо, өз ордунда болсо, бала ордуна келсе, бир ирээттүүлүк келип, тең салмак келет экен. Баягы бар го, башаламандыктын ичинде тынчтык жаралат, ирээттүүлүк жаралат. Азыр мынакей сиз айткан көп ордолордун ичинде тынчтык, бир ирээттүүлүк жаралып келатат. Эми учур жетти, ушул биздин теориябызды дейинчи, жаңыча айтканда, ушул жандын байлыгын материалдык дүйнөгө алып келип, тең салмакка алып келүү. Ушуну ар бир адам үйүндө, өзгөчө кыргыз эли, үйүндө ата өз ордунда, эне өз ордунда аткарса эле ишке аша баштайт экен. Биз агартуу борборуна сөздү маанисине терең алганда, агар, бул жан дүйнөнү агартып атабыз, эми аны ишке ашыруу, туу деген сөз, жарат. Биз туу десе, жана көк асабаны элестетип, тууну элестетип атпайбызбы? Түпкү маанисинде бул туу, жарат деген сөз экен да. Ушул жерде кыскача бир жомок айтып берейинби? Тууну түшүндүрсөңүз. Туу жөнүндө. Илгери кыргыз элинин тегерегинде душмандар болуп жашап турган кезде, баягы түнү келип жула качып, тоной качып болгон замандар болду да. Эркин жашаган кез болду да. Ошол кезде бир Төлөберди деген ата жасаган экен. Манасчы экен. Ал Төлөберди ата айылдын четинде жөнөкөй боз үйүндө байбичеси менен жашачу экен. Ал эми ошол тегеректеги бир душмандар да бир салт бар экен. Жоого чыгып, ошол жортуулубуз ийгиликтүү болсун десе, кыргыздын канына тууну кандачу экен. Туу кандамай деген салт экен ал. Туу кандамай. Туу кандамай деген. Анан ошол душмандын башында турган ханы кыргыз алып келе дейт экен. Эмнегедир ошондо кыргыздын канына кандалчу экен да.
бул өтө маанилүү экен. Ошентип бир кыргызды таап келгиле деп жортуулга жиберет. Баягы жигиттери түн ортосу келип четтеги кара алачыктан баягы атаны кармап алышат экен. Ал атаны кармап алып, байлап алып келишет. Ап келишип, мынакей кыргыз болгондо дагы күчкө толуп турган, каны таза адам экен деп ап келип, эртеси күнү баягы туу кандамай салтын өткөрмөй болушат. Эли жыйналып, баардыгы шаан шөкөт болуп, чогулуп, аял эркеги чогулуп, биздин жолубуз болот экен деп бир кубанычта болуп турса эле, бир маалда бүркүт шаңшыгандай үн чыгыптыр. Ыргагына арбалып, отун жарып атканы отунун таштап, суу ташыганы суусун таштап, оокат кылып аткан, башка аракет кылып аткан жумушун таштап, баягы үнгө чогула башташат экен. Бул эмне деген үн деп таң калышып, хандын отурган ордосуна чейин угулуп, баардыгы топтолуптур. Топтолушса, баягы биздин атабыз манас айтып аткан экен. Ырдап атабы дешсе, жок, колунда аспабы, жок, колу таңылуу. Бир гана оозу бош. Ошол оозунан чыккан күүгө, ыргакка термелип отуруп, эл арбалып, топтолуп отуруп калып, эмне максат менен бул адамды кармаганын унутуп калыштыр. Анан ошентип ата алардын улам-улам арбалып отурганына күүлөнүп, улам-улам өзүнө күч, дем кирип отуруп, эркин айта баштаптыр. Үнү андан да катуу чыгат экен, андан да шаңдуу чыгат экен. Ошол окуяга кирип кеткен эл ушул ырбы, бул эмне деген суроого токтолуп суроо бергенге жарабаптыр да. Анан отуруп баягы хан 3 күн өткөнүн байкабай калыптыр. Анан сурайт экен, бул адам оңой адам эмес. Кыргыздын күчтүүлүгү ушу турбайбы? Биз болсо туу кандамай кылып, ушул канына ширелип аткан турбайбызбы? Мындай адамга кол салган болбойт. Колун чечкиле, кечирим сурагыла, үстүнө тонуңарды жаап, астына ат мингиз, куржунун толтуруп бала бакырысына жеткизгиле, жоодон кайттык дейт экен. Ошол күч менен баягы атанын манас айтуусу, манастын ыргагы, кыргыздын жан дүйнөсү бир элди жоодон сактап калыптыр. Анан ошондон кийин бул жомокту окуганда балалык кезде көп маани бербедим эле. Мен манастын күчүнө маани бердим эле. Андан кийин терең сиңирсек, бул тууга экен да. Эмне үчүн ошол душман туу кандоо дегенди алды. Туу деген эмне деген суроолор келди да. Анан түпкү маңызында туу бул жаратуу экен. Жаратуу. Жаратуу. Мына жаратылышта тууду деп айтабыз го. Ай тууду дейбиз. Күн тууду, мал тууду, адамды төрөлдү деп айттык. Негизинде кээ бирде муну деле колдонобуз. Тууду. Демек жаратты деген сөз экен. Ошол кыргыздын канына ширелип, сиңирилип, тууну кандап, алар ошол ийгилигин жаратып алчу экен да. Ошол ийгиликти жаратып алып, анан өздөрүнүн ичине ишеним кирип барып жаратышчу экен. Анан туу деген сөздү дагы кыргызда айтылат го, ийгиликтин туу чокусу, тоолордун туу чокусу дегенде дагы бул туу демек, туу бул бир керемет күч бере турган күч экен да. Анан тууга карап баары тизелет, түзүлөт. Тууга карап түзүл деп деле аскер жоокерлерди айтат го. Ошонун мааниси көрсө бул ийгиликти жаратуу экен. Жакшы, мунуңуз маалымат экен. Мына бул жерде кыргыз улуу теңдиги деген жер шарынын сүрөтү, ушуну бул эмне дегени, ушуну түшүндүрүп берсеңиз. Ушуну түшүндүрөйүн эми. Мына бул жер шары көрүнгөн менен негизинде бул тукум. Мына жазылып турат, Нур тукум. Кыргыз эли Нур тукум деген бар го. Кыргыз эли чындыгында Нур тукум. Нурдан бүткөнбүз. Күн балдарыбыз дейбиз. Демек, Нурдун тукумубуз. Тукум. Ушу тукумду жарымынан мындай кылып көрсөткөнүбүз мына боз үй, бул кыргыз элинин жашоо философиясы экен. Үлгүсү.
Кыргыздын кандай жашап атканы, кандай ой жүгүртүп атканы дүйнө жүзүнө үлгү болсо, жер шарында деле ааламда тең салмак келет деген камтылган бул жерде. Кыргыз улуу теңдиги. Эгерде кыргыз улуу теңдигин сактасак, кут орнойт экен мына. Кут конот экен. Ошондо мына карасаңыз бул боз үйдү алдык да. Боз үй бул кыргыздын үй бүлөсүнүн үлгүсү. Түндүгү бул ата. Ата. Ууктары бул уулдар. Уул эр азаматтар. Кереге кыз келиндер. Эми карасаңыз, үй бүлөдө аял эркектен жаралат. Ошондо биз мына боз үйдү алып туруп эле кыргыздын ушунчалык терең маани бергенин чечмелеп, азыр ушуну элге, балдарыбызга жеткизсек деген ниет салдык. Эгерде кереге уук менен түндүк жок болсо, төбөсү ачык, тозулган эле бүтүн болбой калат, жөн эле тосмо болуп калат. Ууктар өзүнчө кереге жок болсо, түндүк менен уук сайылса, бул алачык эле болуп калат, алачык болуп калат. Түндүк болсо, уул кыздары жок болсо, кыз келиндери, күйөө балдары жок болсо, аял жок болсо, эркек уулдары жок болсо, түндүк жерде эле калат да. Бийик көтөрүлбөйт. Демек, мына түндүгүбүз бийик көтөрүлүш үчүн уук кереге тең болуш керек экен. Кыргызда айтат го, кереген кең жайылсын, уугуң уштуу болсун деп. Ошондо түндүгү бийик болот экен. Деп, ушул жөнөкөйлүк. Анан бул жерде ак каранын тең салмагы. Мынакей, босогодо ак кара тең салмагы. Үстүдө караган ак бул эркектерибиз. Кара бул үчилтек, бул аял энергиясы. Эркек аял энергиясы. Ошону тең салмак менен орноттук. Мунун баардыгы биздин жашообузда бул негеде мына бул ак менен караны негизи боз үйдүн сыртына салыпсыңар. Негизи боз үйдүн өзүнүн ичинде ак, кара, кызыл, көк, жашыл ар кандай түстөр бар да. ооба. Эмне үчүн бул жер дүшбүрүштүк кылып сыртына тартылган? Негизи боз үйдө мынандай нерсени колдонбойт да, сыртында. Мен көрө элекмин деген. Сыртында жана кереге боолору бар эмеспи? Кереге боолору бар, сыртындагы оймо чийме менен берилет. Биз бул жерге ак караны койгонубуз бул табигый түс. Ак кара эң биринчи табигый күчтүү түс. Ак менен каранын тең салмагы. Астындагы чиймеленгени жер шарынын глобусу. Бул жер шарынын глобусу. Жанагы оюмду дагы аягына чейин улантайын. Мынакей, биздин жана аял эркек үйдөгү, үй бүлөдөгү аял эркек орду. Мына аял эркек орду табылды. Эгерде ушул тең салмакты сактасак, көп нерсе ирээттүү болуп, тең салмак болот, айкалыш болот, ирээттүүлүк болот. Ушул биздин жөнөкөй гана жашоо формасы, үй бүлө схемасы деп коеюн, түзүлүшү. Жер жүзүнө үлгү болсо, анда жер жүзүндөгү элдерге тең салмак болот. Мына бул жерде аял эркек теңдиги, аял эркек орду деп атасың, бирок бул сүрөттө болуп атат. Бул жашообузда кандай? Бул сүрөттө айтылды, аял эркек теңдиги, орду дегенчи. Ак каранын теңдиги. Анда мына туу менен кошулуп айтып кетейин. Мейли. Мына сиз сурадыңыз, аял эркек тең салмагы деп. Айттым го, ак эркектер экен, ак күч эркектерде экен. Эркектер актыкты, тазалыкты, чындыкты алып жүрүүчүлөр болот экен дагы, кара күч аялдар экен, ал ишке ашыруу экен. Жаратуу. Алып келди, биз жараттык деген мааниде. Ошол оюбузду мына кыргыздын бул терең оюндагы биз тууга түшүрдүк. Бул кыргыз улуу теңдигинин туусу. Мына үстүдөгү сары түс бул эркектер экен. Эркек энергиясы. Атанын. Ата күндөй эле болот экен. Муну башка улуттарда деле айтылат.
эгерде күндүн энергиясын алам десең, атаңа мамилеңди оңдо дейт. Айдын энергиясын алам десең, энеңе мамилеңди оңдо дейт. А муну кыргыз эли эч жактан аныктап тактап койгон да. Анан атанын энергиясы күндөй болот экен. Текши тиет экен жер шарына. Аны аял энергиясын биз көкөр түрүндө койдук, себеби көкөргө бышкан аш коюлат да. Бышкан. Атанын берген нурун эне кабыл алып, тозуп алып, аны өзүбүзгө салып, ысык болсо кичине муздатып мээлүүн кылып, баягы оозуну күйбөсүн. Муздак болсо ичибиздегиден кошуп, мээримдүүлүк менен теңдеп туруп анан ааламга берет экенбиз. Ушул тең салмак бузулуп калып, азыр жер жүзүндө көп кыйчалыштар болуп атканы ушундан экен да. Негизи эне мээриминен ыйык эне мээриминен түбөлүктүү эч нерсе жок да. Бүгүн туура айтасың, бүгүн аял затынын энергиясы ааламга кызмат кыла баштады бүгүнкү күндө. Бул тек гана менин айтканым эмес, көп окумуштуулардын орусча айтканда энергия женского начала деп коет экен. Мына ушулар нерселер башталды. Эне мээрими, аял затынын керемет касиети, буга чейин ачыла элек ачылбаган сырлары. Мээримди ошондо атага мээримди берип коюпсуздар да. Себеби дегенде ата негизи жердеги мындайча айтканда жерге жакын зат, адам, эркеги адам. Аял заты ааламга жакын деген түшүнүктөр бар да. Ааламга жакын түшүнүгү дагы. Ал жерде кара күч эркек. Кара күч. Бүгүнкү күндө деги эле кара күч бул көп нерсени жаратуучу да, анан кыйратуучу да. Кыйратуучу негизи бар. Анан эне мээрими эч качан жараткандан башка кыйратуу энергиясы болгон эмес. Бүгүнкү күндө дүйнөдө адамзат пайда болгондон баштап эркектердин өзүнүн жазылбаган мыйзамы ошо кыйратып эле келатат негизинен. Ооба, көпчүлүк чоң окуяларда дейм да, ошондо бул кандай болуп калат деген ойма кетип атат да, сары. Мына бул немеге кайрылып келсек, сүрөтүңүздү алсаңыз, мына буну. Бу аял эркек, мен жана сураганым ошондо кандай бул орду табылды деген. Орду табылганы жана кайталап өтөйүнчү, ата түндүк болуп бийик туруп атпайбы? Бул атанын орду экен. Үй бүлөдө ата кайсыл орунда? Бул түндүгүбүз экен да. Демек ата өзүнүн ордун билгенде, мен атамын дегенде. Уулдар уук болуп атпайбы? Демек атаны тиреп көтөрүп, күч берип, колдоп турат. Түшүнүктүү. Мен айтайын дегеним бул болду да. Азыркы күндө ата орду, эне орду жоготуп көп нерселер энергиялардын кагылышуусу болуп атат да. Бул боз үйдө отурганда сол жагында кирип барганда эркектер оң жагында эпчи жагы, эр жагы, эпчи жагы деп өзүлөт да, боз үйчү. Анан отурганда төрдө атасы, анан кийин улуу баласы мындай катары менен анан кичүүлөрүн, бул орду, ар биринин орду. Байбичеси, анан аялы, келиндери ушундай отурганда туура. Мына ушул отуруу менен ошол отургандардын өзүнүн ордунда энергиялар болгон. Бүгүнкү күндө азыр төрдө баласы отурат, атасы босогодо отурат. Ошол жердеги энергиялардын чабышып кетишинен азыркы күндө атасы менен баласы кел ата кагышып коюп ичип атышат. Ошондон улам энергиялардын чабышканда бул ааламга жакпаган нерсе сыяктуу. Мына ошону азыр ирээттүү. Мен сүрөттү түшүндүм алтыным. Ошол сүрөткө байланыштуу турмушта элге бере турган нерсени сурап атам да. Эмнени берип атасыздар? Жакшы. Анан ушул жерден пайдаланып, жана сиз мына сүрөткө токтолбодуңузбу? Ошону улап кетейин да. Ошо менен эле байланыштуу болуп атат. Мына атанын энергиясы, эркек энергия да. Бул аял энергия, эне. Жашоодо бир мыйзам бар эмеспи?
аял эркек энергиясы болмойын бир нерсе жаралбайт. Жалгыз эркек энергия, жалгыз аял энергия бири-бириси жок, эч нерсе жаралбайт. Демек, бизде ушул жакшылыкты жаратабыз десек дагы аял эркек энергиясы керек. Ар ким өз ордун билсе, өзүнүн күчүн билсе, жакшылык жарала баштайт экен. Ошону аялдардын катачылыгы болгон экен бул. Жана сиз өзүңүз айттыңыз го, жер жүзүндө эркектер кара күчкө келип, кара күчкө салып, көп кыйроолорду жаратып иди деп. Ошол чындыгында мына аял заты мойнубузга алышыбыз керек. Биз эркектин энергиясын кабыл алып, аны иретке салып, кайра урпактарыбызга, элге бербей калып, анан жана кыйроо болуп кеткен экен. Бул демек ушул учурдагы аял энергиясынын ишке кирбегендиги болуп калды да. Анан ушул жакшынакай эфирден пайдаланып, ушул жалпы эркек затынан, эркектерден, бардык аялдардын атынан бир кечирим сурайымчы. Ушул биздин кетирген катачылыгыбыз үчүн биз аялдар ошол эркектин нурун алып теңдебей, мээримдүүлүккө айлантпай, уктап калганыбыз, эс тартыбызды жыйбай калганыбыз үчүн, ушул кыйроолорду жаратып алганыбыз үчүн мына сиздин атыңызда, сиздин алдыңызда бардык эркектерден аял затынын атынан, аял энергиясынын атынан сизден кечирим сурайм. Мына бул рахмат, элиңиз ыраазы болсун. Бул өтө бир сөздүн түркүн айтып атасыз да. Ушул биз көнүп калганбыз, аял жакшы, жакшы, убазыр жакшы, хан жакшы деп, муну оозубуздун учубуздан айтып калдык да. Негизи бул башынан баштап аял затынан көп нерсе жаңылануусу, өзгөрүүсү көп нерсе экенин биздин улуу кыргыз, улуу аталар билген. Ошондой эле Каныкей апабыз, Айчүрөк апабыз, деги эле Аруке апабыз, эми Батмазура, Умай энелердин бардыгы ушундай жаман эркекти жакшы кылган, жакшы эркекти мыкты кылган. Же тескерисинчи да ушундай болгон да. Мунуңуздун төркүнү бар да, сөзүңүздүн төркүнү. Буга мен кошулам. Тек гана ошол кечирим суроого эмес, деги эле мунун өзөгүнө кайтып ошол нерсеге келгениңиздерге бул абдан туура. Бекеринен бүгүн маселен башка мамлекеттерден туристтер Кыргызстанга көп келип атат. Алардын кызыкканы аял затынын кызыкканы. Бул кантип силер бир эле боз үйдө ушунча бала менен жашап, ушундай үй бүлө күтүп, ончакты келин балаңар менен чогуу жашап, анан ошол улуулук кыргыздын каада салт, үрп адаттарын изилдеп, ошондон сабак алгысы келген туристтер бар. Сурашат да көпчүлүгү кантип ушул нерсени биз ала алабыз деп. Менимче дүйнө элинин эң негизгиси унут болгону алардын баягы отуракташкандан баштап аалам менен, табият менен ажырым болуп калганына. Кыргыз болсо ошо табият менен коюн колтукташ болуп сырдашып келген эле эмеспи? Табияттын мыйзамы менен жашаган, ааламдын мыйзамы менен жашаган. Калгандарын көпчүлүгү отурукташкан эл адамдын акылынан чыккан мыйзам менен жашап калган да. Мына былтыр болуп калды. Сиздердин агартуу борборуңар ушул жогору жакта тоо этектеп бир 12 канат боз үй тургузду деп уктум. Ошо 12 канат боз үйдүн бир өзгөчөрөөк, башкача тигилиптир, башкача ичинде сүрөттөрү бар экен. Сүрөттөр дегеним баягы оймо чиймелердин ордуна. Анан ал 150 баш 12 канат. Ошол жөнүндө анан ал жер азыр кандай кызмат өтөп атат болчу, ошолор жөнүндө. Жакшы, биз мына агартуу борборун жана башында айттым го, бул жаратуу. Жаратуу деп. Мына ошону биз тажрыйба жүзүндө ишке ашырып баштадык. Эң биринчи ошол 12 канат боз үйдү тургуздук. Ак өргө. Ал кыргыз үйүндө өзгөчөлүгү ушу менен айырмаланат. Ичинин диаметри 12. 12 бул ааламда бир бүтүндүктү билгизет, бир цикл. Толук бир цикл айланып келип, жаңылануу, өзгөрүү башталат. Деген түшүнүк бар эмеспи? Ошонун негизинде 12 метр диаметри.
өзүнүн ууктары, сиз айттыңыз, башы 150 баш, ушул 12 канат өзү. Ушул боз үйдүн өзгөчөлүгү бул жерге жана биздин ак каранын тең салмагын салдык дагы, ак кара түстөн болду. Муну дагы биз тажрыйба жүзүндө ишке ашырганыбыз аял эркек энергиясынын теңделүүсүнө багыт. Аял эркек энергиясы теңделип, бир бүтүндүккө келип, жыйналып, чечим чыгарылып, анан ааламга ишке ашырууга кетсин деген ой максатта тажрыйба түрүндө ишке ашырып, тиктик. Кудайга шүгүр, ошол боз үйүбүзгө азыр адамдар келип, бул жашоодо эң баалуу адам да. Ошол адамдар келип, өздөрүнүн ичиндеги тең салмагын тапканга иштер жүрүп атат. Ал жерде теңдигин таап, тең салмагын таап, аял эркек ордун билип кетет. Кыргызда илгертен бул тартипти салып койгон да. Мисалы үчүн боз үйдө босогодон аттаганда эркек каерге отурсам экен, аял кирип каягына отурсам экен деп издебей, шаар ордун тапкан. Эркек кирет дагы өзүнүн ордуна барып отуруп калат. Аял кирет, өз ордуна отуруп калганда бул келип калган иреттүүлүк болуп атпайбы? Ата өз ордуна отурат, улуулугун билип өйдө чыгат төргө. Кичүүрөөк кичүүлүгүн билип ылдый түшөт. Жана айтылат го, улуулугун унутса, кыргыздыгын унутса, жер жүзүндө тең салмак бузулат деп. Мына ошону биз ишке ашырып, тарбия жүзүндө, иш жүзүндө адамдар ордун тапсын деп келген адамдар менен бул сабактарды өткөрөбүз дагы, көп маселе өзүнөн өзү чечилип кетет экен. Киргенде эле ордуна отуруп калды, кошумча суроо, кошумча көйгөйдөн кутулду. Эмне маселе менен келгенин тактай алат, баягы кыжаалаттыктан кутулат экен. Демек, кыргыздын эң терең философиясы ушул экен, жөнөкөйлүктө. Ал боз үйдө тигүүдө элдин кызматы абдан чоң. Ушул элге кызмат кылайын деген азаматтар, кыз келиндерибиз бар экен, Кудайга шүгүр. Бул боз үйдү кол эмгегин коротуп жасаган Кызыл Туу айылындагы жигит болду. Аны каржылаган мына Бишкектен жашап иштешет, Жеңишкан менен Жаныбек деген жигит болду. Анан ал боз үйдү биз түптөп, ал жерде ошол боз үйдөгү келип кеткен адамдарга кыргыздын жашоо форма үлгүсүн көрсөтүп, ошол жерде тең салмакты кармап отуруп берет Гүлүпа менен Нурлан аба. Гүлүпа айым менен Нурлан аба. Ошол боз үйдү тигишибиздин себеби мындай болду да, жана өзүңүз айтып кеттиңиз го. Киргенде ата орду каерде, эне орду каерде. Боз үй бул жөнөкөйлүктүн формасы. Боз үйгө ашыкча оокат, жана сиз Европаны айтып кетпедиңизби? Ашыкча буюм кое албайт экенбиз. Бул пейилди оңдотот, тарбиялайт да, жашоодо тарбиялайт. Өзүңүз айттыңыз, бир үй бүлө бүт, бир боз үйдө жашап, кантип жашап келди? Иреттүүлүк менен, орду менен. Боз үйгө киргенде эле ордуңду издей баштайсың, тартипке келе баштайсың, ашыкча оокаттан, ашыкча ойдон арыласың. Ашыкча мисалы үчүн эмерек алып боз үйдүн каягына коет эле. Анда бүгүн эмне баарыбыз анда кайра боз үйгө көчүшүбүз керекпи? Жок, эми заманга жараша жашоо шарт деле өзгөрүп атпайбы? Бирок боз үйдүн философиясы биздин ичибизде да. Биздин ичибизде. Ошол боз үйдү элестетип туруп, эмне үчүн биз боз үйгө киргенди сөз кылып атабыз? Себеби адам өзү ичинде болуш керек бул түзүлүш. Адам өзүнүн улуулугун, өзүнүн табиятын тааныш керек. Өзүнүн ордун билиш керек дегеним да, табиятын тааныган киши ордун да билет да. Бул ушул ой, ушул түзүлүш адамдын ар бирибиздин ичибизде орносо, боз үй тигилсе, мына кыргыз өргөсү ар бирибиздин ичибизде тигилсе эле, каерде жашабайлы иреттүүлүк болот да. Мына бул боз үйгө ар ким ордун таппай калганы. Негизи көпчүлүк нерселер ошолордун баардыгынын энергиясы бар экен. Маселен, мен бала кезде биз боз үйдө жашаганбыз, боз үйүбүз бар эле, анан боз үйдө чоң атабыз төрдө отурар эле. Мурат Алы чоң атам төрдө отурар эле, анан ал
атам, чоң атам сыртқа шығып кеткенде біз чуркап, анан чоң көлдөлөңү бар, талпак. Ошонун үстүнөн өтүп калсак, чоң энебиз чыбыгы бар эле ичке. Ошо менен такымга чапчу, тебелебегиле, аттабагыла, баспагыла депчи. Анан биз бул сый катары деле кабыл алып жүрдүк. Бирок көрсө ар бир адамдын өзүнүн аурасы, ошол жерге сиңирген энергиясын, ошону дагы бузбаш керек, чачыратпаш керек деген боз үйдүн. Боз үйдө атамна ата болобу, баатыр болобу артында калкан илинген, анан кийин кылыч илинген, анан кийин барып найза илинген, анан босогодо камчы илинген. Баары мындай ирети менен келген да, шарт алып, калканын алып, анан даярданып, анан камчыны алып, аттанып кеткен сыяктуу да. Ушул нерселерде бүгүнкү күндө абдан туура айтасың, ар бир өзүнүн жан дүйнөсүнө боз үй тигип алуу. Мына бул ак кара. Боз үй өзү боз да. Ак менен каранын жуурулушу. Ак менен каранын жуурулушу. Бизде кыргыздар айтат, ак деп жабышып калбай, кара деп түртүп салбай, ортоңку жолду алып жүргөн боз жол, боз ат деп. Бир ушул улуулукту тааный билгенде. Бул ак каранын өзүнүн жуурулушканына качан келебиз? Мындайча айтканда, сиз көрсөтпө, бул ак, бул кара деп. Анан эми ошолор жуурулуш керек да. Же ошондой эле тура бериш керек, ак кара болуп. Жана сөзүм ак бул эркек энергия, кара аял энергия дедим да. Ошондо туура айтасыз, жуурулганда боз түс чыгып атпайбы? Актан кошулуп, карадан кошулуп, тең салмагын тапканда жуурулат да. Тең салмак десе, акты канча болсо караны ошончо кошуп койсок, анда кара боюнча болуп калат да. Боз өң чыгыш үчүн агынан көп болот да, карасынан бир тамчы болот. Ошо бир тамчы кошулбай калса деле боз болбой калат. Бул жашоодо кандай болот дегенде, ак бул эркек болуп атса, кара бул аял. Аял менен эркек ордун билсе, кыла турган кызматын, милдетин, максатын так билсе, үй бүлөдө ынтымак болсо, үй бүлө деле аял эркектен да. Ошол аял эркек деле бири-бирин баалап, бири-бирин тең салмактап турса, анан жуурулушат да. Жуурулушканда боз келип чыгып атпайбы, тең салмак. Аял кара, эркек ак деп бөлгөнүңүздү ойлоно турган, мен өзүм үчүн ойлоно турган нерсе бар экен. Буга чейин кара эркек деп келгем да, менчи бул кара күч, кара энергия деп. Мындай одоно оорураак, салмактуураак, одонороок керек болсо, ошондой күч, кара күч деп түшүнүп келгем. Мындан тегерегинде дагы ойлоно турган нерселер бар экен. Мына бул боз үйгө келгендерге сиздер кандай сабак өтөсүздөрбү? Агартуу коому улуу теңдик фонду деп айкалыштырдык да, тең салмак болсун, теңдик болсун деп. Ошондо биз ар бир үй бүлө менен баягы ушунчадан бери алып жүрүп акты, ак деп кыргыздар чындыкты айтат го. Чындыкты, каерде чындык бар экенин алып келди. Ата бабаларыбыз алып келди, сактап келди. Мына азыр Манас көп козгоп, эл Манаска кайрылып атат. Ошол алынып келинген биздин жан дүйнөбүздүн байлыгын, руханий байлыкты ишке ашыруу бул үй бүлөдөн башталат. Үй бүлөдөгү аял эркек тең салмагы. Биз ошол өзүбүздүн фонддо аял эркек тең салмагын кантип теңдеп атабыз, сиз тажрыйбаны сурап атпайсызбы, кантип деп. Ошол жерде эле биз ар бир үй бүлөгө көңүл буруп, үй бүлөдө аял өз ордун таптыбы, өз милдеттерин аныктадыбы, эркек өзүнүн ата экенин сездиби, жоопкерчилик алдыбы, ошону эле талдап, өздөрү түшүнүк алып, ошону мойнуна алып, иреттегенде бир үй бүлө оңолуп кетип атат. Экинчи үй бүлөдө ден соолугу бузулуп атат. Ал эмнеден келип чыкты? Ал деле мамиледен. Ак каранын мамилесинен келип чыкты. Деп ошо мамилени түзүү. Бардыгы мамиледен башталат да. Ошо мамилени түзүү, мамилеге болгон көз карашты өзгөртүү, ошолорду өзгөрткөндө адамдын өзүндө өзгөрүү болуп атат.
Биздин жаш муундарыбыз бар, өзгөрүү сабактары деп атап, өздөрүнүн өзгөрүү сабагын өткөрүп атышат. Өзүмдү тааныгым келет, мен киммин деген суроого жооп тапканда адам бул ааламда ордун биле калат экен. Ошол билүү жолу, сабагын айтсаңыз. Биздин сабактарды эми баягы 1 саатта, 2 саатта адам өзүнүн ички жан дүйнөсүн казып чыгыш бир топ эле кыйын да. Анан пейил деген бар да. Ушу менден кеткен катачылык экен деп табыш да кыйын. Ошону таап иреттөө үчүн 7 күндүк сабактарыбызды өткөрүп атабыз. 7 күндүк сабактарда адамдын кетирген катачылыгын өзү таап, өзү түшүнүп, мен эркек табиятында, мен аял табиятында экен дегенди таап кеткенге биз жардам берип, бири-бирибизден сабак алып атабыз. Бул сабактарыбызды өткөрүп жүргөнүбүзгө негизи түптөгөн Гүлүп айым менен Нурлан мырза экөө 7 жылдан бери өткөрүп келет экен. Биз болсо кошулуп, бул ата-бабадан келаткан иш турбайбы деп эсибизди жыйып, этегибизди жаап дегендей бир 5 жылдан бери аралашып сабактарды өткөрүп келебиз. Эл ичинде жыйынтыктар менен анан таанылып калсак керек. Мына сизге келип калдык. Ушул бул тажрыйба түрүндө болуп атат. Жана агартуу, туу деген мааниси, жаратып атабыз. Ошол жаратууда дагы илим керек болот экен, ал эл ичкен, эл ичи казына экен. Ар бир келген адам өзүнүн бир тамчысын кошуп отуруп, толукталып, такталып келатабыз. Ушул элибизден айланса болот. Мен ушу сөзгө баса кыстарма кылып кетейинчи. Айланайын деген сөздү ушул жашка чыккан түшүндүм да. Чоң энелер айланайын дечи эле го. Ошол сөз менен айлантып койчу экен энергияны. Жана сиз айттыңыз го, жуурулушу, ак каранын. Өз-өзүнчө тура бербей, ошо эненин бир сөзү менен деле айланып, жуурулушуп калчу экен. Ушуларды таап, ишке ашырып, тажрыйбага салдык. Бул жыйынтыктар менен 7 күндө адам өзү түшүнө баштаганда анан деп көрө баштайт экен да. Негизинен көз карашты өзгөртүү. Жашоого болгон, табиятка болгон көз карашты өзгөртүү. Баягы ааламды өзгөртөм десең өзүңөн башта дейт. Анан бизде азыр жана өзүңүз айтпадыңызбы, аялдар жок жерде эркектер кыйратып ийди деп. Ошон үчүн бизде дагы мындай бир туу кылып кармагандай болуп турабыз азыркы учурда. Учур маселеси болуп атпайбы? Ошо учур маселесине ылайык. Оңдош керек ааламды. Оңдош үчүн ааламды, оңдош керек адамды дейт. Оңдош үчүн адамды, оңдош керек аялды дейт. Ушул багытта иш алып барып атабыз. Жана ушунча кылымдан бери аял энергиясы, аялдын кыла турган иши аткарылбай калган үчүн азыр тең салмакка келтирели деп иш аракеттерди кылып атабыз. Менимче дагы бул жөнүндө дагы кеңири сүйлөшөр убакыт болор. Бүгүнкү келип маек кылып бергениңизге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, негизи казактын бир акыны айткан: жетимдербиз, жетим жүрүп биз анан жетилгенбиз. Далайлардын астында баш дейип, далайлардын башынан секиргенбиз деп. Канчалык кыйынчылыктарды өттү. Не деген катуу замандарды, кагылыштарды башынан өткөрүп. Сөздүн башында сөз болгондой, өзүн өзү жоготпой келген кыргыз эли өзүнүн бүгүнкү күндө ушундай агартуу борбору дейбизби, кандай дагы ордолор бар Бишкекте, Кыргызстанда. Мына ошолордун жасаган иштеринин бардыгы көкүрөгүнө сактап келген, жан дүйнөсүнө уютуп келген кыргыздын кагазга жазылбай калган улуулуктарын бүгүн ушундай ордолор, борборлор элибизге таратып келет. Мына ошол унут болгон улуулуктарды ар бирибиз жан дүйнөбүзгө сиңирүү убактысы келди. Өзүбүздүн ким экенибизди тааный турган убакыт келди. Буга чейин заман башка болгон. Азыр өткөн мезгил. Адамзат өзүнүн каяка баратканын, эмне болуп атканын
адашып жолун таппай калган кезде адамзат үчүн, эң негизи адам өзү үчүн бере турган илими, билими бул кыргыздын канында, кыргыздын үрп адатында. Муну дайыма айтып келебиз. Мунучу ооба салтында, керек болсо макалында, ырым-жырымында, өбөлгө жөрөлгөсүндө деп айтып келебиз. Бирок өкүнүчтүүсү ошону айтып коюп эле өзүбүз ошону колдонбой келебиз. Мына ушундой болуп отурат. Өгүн айттым, негизи пирлер жөнүндө балдарга кичинекейинен окутуш керек дедим. Бу канча жаныбар болсо, канча аалам болсо, ошолордун баардыгын башкарып турган пирлер. Жолдун пири Жоламан, жигит пири Шаймерден, мал жандыкын баарын айтайын. Ошол кичинекей бала мектепке баратып, эртең менен ушулардын баарын түшүнгөндөн кийин бу Жоламан атам жолдосун деп мектепке барса, жолунда канча жолдон өтөт, канча машиналар болот. Колдочулар бар. Сууга түшсө, көлгө түшсө, ошо сууга түшөрдүн астында Сулайман атам пири колдосун, Сулайман пирим колдосун десе, пирлердин колдоосу бар. Бул жомок эмес, урматтуу теле көрүүчү. Муну баарыңыздар билесиздер, бирок колдонбой келесиздер. Чөлгө барсаң, чаян пири колдосун деп. Бул улуу ишенич. Адамга болгон, ааламга болгон, улуу жаратканга болгон ишенич. Ошондуктан ушундай берүүлөрдү элдерге жеткирүү менен деги эле элди аралап ушундай татынакай ордолордун айткандары менен бүгүн өткөл мезгилде адам оңолуш керек. Бар болуңуздар, арыбасын аруу кыргызым.